Салам достор, шоу бизнес жаңылыктары менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков алгачкы жолу кызынын сүрөтүн коомчулукка көрсөттү. Улуу кызым мага жакын деген Ырчы мырза төмөндөгүдөй маалыматтарды берди. Бул менин улуу кызым, аты Элайым. Сентябрь айында буюрса 6 жашка чыгат. Үйдүн куудулуда ушул кызым. Анча-мынча чыгармачылыкка жакындыгы да бар. Айтор атасына аябай жакын. Экинчи кызым Нурайым 4 жашка чыкты. Кичүүбүз болсо Салман 2 жашта дейт Ырчы. Эске салсак, көп жылдар бою үй бүлөсүн жашырып келген Гүлжигит Сатыбеков былтыр жеке жашоосун ачыктаган. Ырчы Айгүл Чалова карантиндеги көпчүлүк эл дуушар болуп жаткан көйгөйдү социалдык баракчасы аркылуу жазып чыкты. Кожоюнум мен жашаган батир акысын төлөө жетчик деп жатат. Бир аз кое туруңуз десем болбой жатат. Кызым экөөбүз кайда барабыз, чыгарып салса билбейм. Азыркы убакта квартира издеп көчөлмөк тургай, көчөгө чыга албайсың. Эмне деген кырдаал. Мындан ары жашоо кандай болорун элестетүү да кыйын болгондой сезилип баштады. Жаратканым жардам берер, мээрими чексиз. Бул постту үйү жоктор гана түшүнсө керек деп жазды ал. Ырчы Самара Каримова Лейлектеги селден жабыр таткандарга жардам берди. Лейлек районунун акими Баймурат Асатович, аба сизге да чоң рахмат. Эл менен болуп күнү-түнү иштеп жатасыз. Үй бүлөбүздүн атынан Лейлекте табият кырсыгы, сел апатынан жабыр таткандарга 6 тонна ун, 1 тонна май, 500 килограмм макарон тараттык. Чындыгында жапа чеккендер абдан көп. 100дөн ашык үй бүлөгө өз колубуз менен жеринде барып көрүп бердик. Кайрымдуулук иштеримди эч качан жарыялаган эмесмин. Бул жолу тартып көрсөтүүнү туура көрдүм деп Самара Каримова жазды. Эгерде дагы жаңы башка кызыктуу жаңылыктарды уккуңуз келсе, коңгуроону басып, биздин каналга жазылып, лайк басып, бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыз.